Жамгырдан карлап баштаган аба райынан Сузак районуна караштуу Курманбек, Каралма, Көгарт, Кызкөл, Кызылтуу айыл аймактарында электр энергиясы үзгүлтүүгө учурады. Мында абал чубалгыларына туруп калган суу кардын кесепетинен авариялык абал катталган. Суу кар жаганда ушундай үзүлүп турат. Булар жармашкандан кийин кое бербейт кар. Ошондон абырыш болот. Ошолор үзүлгөн жумдарды оңдоп атабыз. Жалал-Абад электр тармактар ишканасынын Көгарт райондук электр тармактар ишканасынын кызматкерлери кече күндөн бери күчөтүлгөн тартипти иш алып барууда. 8 бригада абал чубалгылардын үзүлгөн жерин карап чыгышып, калыбына келтирип жатышат. Кечинде башталды. Кече 29 январь кечинде баштаган кар. Суу кар жаап, бүгүнкү күндө налипание болуп, зымдар үзүлгөн. Ал жерде бардык авариялык өчүлөрдү устранить этип атабыз. Балдар бригада бардыгы толугу менен жумушта. Көгарт район электр тармактар ишканасынын бардык кызматкерлери толугу менен ушу элге үзгүлтүксүз электр энергия берүү боюнча жумуш алып барып атабыз. Кесип ээлеринин кардын жаап жаткандыгына, суукка карабай үшүп тоңсо дагы жумушуна берилгендик менен аткарып жаткандыгына жергиликтүүлөр ыраазы болушту. Кызматкерлер абалды дароо жөндөп кетүү үчүн аракеттерди көрүштү. Күндөбөй, түндөбөй иштешет. Түн жарымда свет өтсө да чалабыз. Келет. Өздөрүнүн жумуштарын өз убагында кылышат да. Аталган электр тармактар ишканасынын бизге берген маалыматына алайык, азыр бардык аймактардагы авариялык абал жөнгө салынып, электр энергиясы берилүүдө. Гүлжан Амандоева, Манас Назаров, Сузак району.